Кыргыз Республикасынын Соода өнөр жай палатасынын президенти Темир Сариев Ысык Көл облусуна иш сапары менен келди. Каракол шаарында асфальт бетон заводу ишке даяр болду. Тоң районунан курултайга барган делегаттар кайрадан чогулуп, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен бирге аткарылып жаткан иштерди талкуулашты. Күн ичинен алынган негизги жаңылыктар менен тааныштырам. Эфирде Ысык Көл жаңылыктары маалыматтык программасы. Кызматыңыздарда мен Адил Какянов. Саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаров бүгүн 2 мартта Ысык Көл облусунун Балыкчы шаарында жайгашкан Коргоо министрлигинин өз алдынча курал-жарак жана аскердик техникасын оңдоо боюнча борбордук базасына барды. Бул база 2022 жылдын октябрь айында ачылган. 2023-2024 жылдарга базанын аймагын кеңейтүү, зооттолгон танкалык техниканы сактоочу жайларды куруу, аны оңдоо үчүн кошумча жабдууларды орнотуу, коопсуздук тутумун чыңдоо жана башка көптөгөн жаңы нерселер пландалып жатканы айтылды. Курал-жарак жана ок-дары кампаларынан турган ракеталык жана артиллериялык куралдардын кампасында бюджеттен тышкаркы каражатка бир катар сактоочу жайлар капиталдык ремонттон өткөрүлүп, жаңылары курулган. Жакында коопсуздук системасынын жаңы элементтерин орнотуу жана кирүүчү жолдорду жабдуу пландалууда. Садыр Жапаров өлкөнүн коргонуу жөндөмдүүлүгүнүн бекемдөө зарылдыгын белгилеп, куралдуу күчтөрдүн материалдык, техникалык базасын чыңдоого багытталган бир катар тапшырмаларды берди. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Греция Республикасынын президенти Катерина Сакелларопулуга темир жол кырсыгынан улам көп сандаган адамдардын курман болгондугуна байланыштуу көңүл айтты. 2023 жылдын 1 мартында Грецияда болгон поездердин кагылышуусунун кесепетинен адамдар каза болду жана көптөгөн зыян келтирилди деген кабарды терең кайгыруу менен кабыл алдым. Кыргызстан элинин жана жеке өзүмдүн атымдан каза болгондордун үй бүлөлөрүнө жана жакындарына көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөм. Ал эми жабыр тарткандардын эртерээк сакайып кетишин каалайм деп айтылат көңүл айтуу телеграммасында. Бүгүн 2 мартка карата Түркиядагы жер титирөөдөн жабыркаган жарандар үчүн ачылган атайын эсепке кыргызстандыктар 88 миллион 570 миң сом жана 15.250 рубль, ошондой эле 65,67 доллар топтоду. Бул тууралуу Каржы министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Түркиядагы жер титирөөдөн жабыркаган жарандар үчүн Каржы министрлигинин борбордук казыналыгында атайын бир диктүү депозиттик эсеп ачылган. Табигый кырсыктын кесепеттерин жоюуга жардам берүүнү каалагандар эсептин реквизиттерине сом, доллар, рубль жана евро валютасында каражат которо алышат. Кыргыз Республикасынын Соода өнөр жай палатасынын президенти Темир Сариев Ысык Көл облусуна иш сапары менен келди. Максаты ишкерлердин укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо, ишкердикти өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүү болуп саналат. Өзүнүн иш сапары менен облуска келген Кыргыз Республикасынын Соода өнөр жай палатасынын президенти Темир Сариев ишкерлер менен жолугушуу уюштурду. Бүгүнкү күндөгү ишкерликтеги көйгөйлөр жана кызыкчылыктарды коргоо маселелери талкууланып, жыйын суроо жооп иретинде жүрдү. Соода өнөр жай палатасынын ишкерлерди колдоодо аткара турган 3 милдети бар. Ишкер адамдардын баарын чогултуп, бул ишкер жеке ишкер да кирет, жана катталган юридикалык ишкерлер да кирет, жана ассоциация союздар да кирет, ушулар кирет. Баардыгын, ушулардын баарын бир чогултуп, бир жакшы, бир чоң күчтүү уюм кылыш. Экинчиси, ошол бизнестин ортосундагы сүйлөшүүлөрдү, байланыштарды күчөтүп, кандайдыр бир диалогдук талаача түзүп берүү. Үчүнчүсү, бизнести коргоо. Төртүнчүсү, жакшы болуп аткан нерселерди жайылтуу. Мына биздин астыбызда Кыргыз Экспо борбору деген бар, ошол выставкаларды өткөзүп, ички Кыргызстан ичинде, Кыргызстандын тышында да өткөзүү. Учурда ишкерлик менен алектенгендер үчүн чоң көйгөйдү жаратып турган бул салык төлөмдөрү, салык кодексине өзгөртүүлөрдүн киргизилиши, андагы эрежелер жаңыланганы ишкерлердин нааразычылыгын жараткан. Бүгүнкү жыйында дагы дал ушул багытта маселелер айтылды. В средствах массовой информации, в Инстаграме, везде идет информация, это еще с 2022 года, что... 2022 жылдан бери массалык маалымат каражаттарында жана социалдык түйүндөрдө салык төлөмдөрүнүн пайыздык ченемдери төмөндөйт деген маалыматтар тарап келет.
Бирок ушул күнгө чейин эч бир өзгөрүү байкала элек. Ишкерлер чогулуп сүйлөшүп, айлык акыларды, чыгымдарды жана салыктарды канча бир ирет эсептеп да көрдүк. Чындыгында көпчүлүк ишкерлер үчүн абдан оор болуп турат. Эгерде ушундай катуу салык режимдери менен иш алып бара турган болсок, анда кичи ишкерлик менен алектенгендер жабыркап, жумушсуздук күчөйт. Айрыкча аймактардагы ишкерлердин абалын карап коюшса. Мне кажется, пострадает, многие закроются. Салык кодексине өзгөртүүлөр киргизилип, салык эрежелери жаңыланып атат. Ушул жакта дагы бир топ көйгөйлөр пайда болду, кыйынчылыктар пайда болду. Мына биз өзүбүздүн дагы Соода өнөр жай палатасынын атынан ушу мамлекеттик органдарга, өкмөткө кайрылдык. Кайсы жерин токтотуп туруш керек, кайсы жерин чогуу иштеп чыгалы, кандайдыр сунуштарды берип оңдойлу. Бул бизнеске ар бир жаңы кирип аткан нерсе бизнести токтотпош керек да. Тескерисинче бизнеске жардам бериш керек. Мына мыйзамдар иштеп атса, жаңы салыктарды түрткү болуп бериш керек да. Караколдо майыптыгы бар адамдардын башын бириктирген коом төшөк шейшептерди тигип цех иштетип келет. Бирок өндүрүлгөн продукцияларды экспорттоого жана аны сатыкка чыгаруу кыйынчылыктары бар. Каракол шаарынын мэриясы, областтык больница жанагы райондордогу медициналык мекемелер гана жардам берип келет. Себеп дегенде алар төшөк шейшеп калат алса керек. Анан ушул тараптан болуп калып атат. Анан бизге ушул бизнесмендер болобу, көлдүк тегерегинде пансионаттардан болобу, сиздер ушул төшөк шейшеп, матрас, мебель бардык түрү боюнча заказ берип колдоого алып койсоңуздар. Жеңилдиктер бар. Эгерде сен сыртка чыгара турган болсоң, абдан чоң жеңилдиктер бар. Салыктардан бошотулат, процедуралар да кыскартылган. Бирок биздин экинчи жагыбыз бар, биздин көлөмүбүз аз болуп атат. Анан сапатыбыз башка мамлекеттердин талабына жооп бере албай жатат. Ушул эки нерсе бар да. Анан албетте жана логистика, аларды алып барып жеткирүү. Мына ушул багытта биз чогуу иш кылышыбыз керек. Өндүрүлгөн продукциянын көлөмүн көбөйтүү менен аны экспортко чыгарууда Соода өнөр жай палатасы 80ге жакын мамлекет менен байланышта. Анын ичинде ишкерлер кеңештери менен сүйлөшүүлөр да жүргүзүлүп турат. Бүгүнкү күндүн башкы талабы ишкерлердин кошулуп ийрелештирилиши кажет. Жыйынга 300гө жакын ишкерлер катышып, жеңилдетилген насыяларды алуу бардыгына эле жеткиликтүү эместиги дагы айтылды. Белгилей кетсек, Соода өнөр жай палата башчысынын Ысык Көл облусуна болгон иш сапары алгачкылардан. Гүлбарчын Молдоева, Алтынбек Исаев, жаңылыктар, Каракол шаары. Кыргыз Республикасынын 2021-25 жылдарга карата электр энергиясына орто мөөнөттүү тарифтик саясатына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө долбоорунун алкагында тарифтердин өзгөрүшү боюнча коомдук талкуу жүрүүдө. Ага ылайык Кыргыз Республикасынын энергетика жана өнөр жай министрлигине караштуу отун энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча мамлекеттик департаменттин адистери бүгүн Каракол шаарынын тургундары менен жолугушуу өткөрүштү. Жолугушуунун жүрүшүндө тарифтердин өзгөрүшү боюнча электр энергиясын пайдалануучулардын дагы сунушу каралды. Үстүбүздөгү жылдын 1-майынан тарта калк үчүн электр энергиясына болгон тариф 700 киловаттка чейин 77 тыйындан 1 сомго чейин жогорулайт. Ошондой эле 700 киловатт лимит 1,5 миң киловаттка чейин көтөрүлөт. Ошондо абоненттер 1,5 киловаттка чейин 1 сомдон төлөсө, эми 1,5 миң киловаттан өйдө 2 сом 50 тыйындан төлөнө баштайт. Калктын төлөм эсептери канчага өзгөрөт? Шаар тургундары, эгерде азыр айына 700 киловатт саатка чейин керектөөдө 539 сом төлөнсө, кийинчерээк 700 сом төлөнөт. Бул айына 161 сомго көп. Эгерде азыр айына 1000 киловатт саатка чейин керектөөдө 1187 сом төлөнсө, кийинчерээк 1000 сом төлөнөт. Бул айына 187 сомго аз. Эгер азыр айына 1500 киловатт саатка чейин керектөөдө 2267 сом төлөнсө, кийинчерээк 1500 сом төлөнөт. Бул айына 767 сомго аз. Бийик тоолуу райондордун тургундары, эгерде азыр айына 700 киловатт саатка чейин керектөөдө 539 сом төлөнсө, кийинчерээк 700 сом төлөө. Бул айына 161 сомго көп. Эгер азыр айына 1000 киловатт саатка чейин керектөөдө 770 сом төлөнсө, кийинчерээк 1000 сом төлөнөт. Бул айына 230 сомго көп. Эгер азыр айына 1,5 миң киловатт саатка чейин керектөөдө 1155 сом төлөнсө, кийинчерээк 1500 сом төлөнөт. Бул айына 345 сомго көп.
Кыргыз Республикасынын энергетика жана өнөр жай министрлигине караштуу отун энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча мамлекеттик департаменттин айтыштары Каракол шаарынын тургундары менен өткөргөн жолугушууда тарифтердин өзгөрүшү боюнча маалымат беришти. Электр энергиясын пайдалануучулар арасында суроолор менен кошо сунуштар дагы айтылды. Катышуучулар арасында 1,5 миң киловатт жогорураак дегендери дагы болду. Ысык Көл областында биз кече күнү баштадык, Балыкчыда болдук, Чолпонтада болдук. Бүгүн Каракол шаарындабыз, андан тышкары Түпкө барабыз, Ак Суу, андан кийин Баканбаев айыл өкмөтүнө барабыз. Элдер принципи түшүнүү менен кабыл алып атат. Анткени көтөрүлүшү биякта 23 тыйын экен. Андан тышкары лимиттин көтөрүү негизинде кичине экономия дагы болот экен да. Ошол эле убакытта элдердин сунуштары келип атат, что 1,5 миң бул кичине көбүрөөк болуп атат. Анткени 1,5 миң болсо, элдер мурун экономия кылган элдер уже экономия кылбай эле уже толук жагып баштайт деген дагы сунуштар болуп атат да. Ошол 1,5 миңди дагы бир сере карап чыккыла деп сунуштар түшүп атат. Үй бүлөгө көмөк багыты боюнча мамлекеттик жөлөк пул алган аз камсыз болгон үй бүлөлөр үчүн тариф айына 700 киловаттка чейин 50 тыйын боюнча калтырылган. Аз камсыз үй бүлөлөр ошол 50 тыйын боюнча калып атат деп айтылды. Эми бул дагы мамлекет тарабынан болгон бир жакшы жардам, жакшы көрсөткүч. Эми 1 сом мен ойлойм, эми баягы салыштырмалуу айта кетсек, миңдеп 300-400дөн деле интернетке, телефонго салабыз. Бул күнүмдүк керектелүүчү нерсе да, электр энергиясы бул. Сөзсүз түрдө дайыма пайдаланып жүргөн нерсени мамлекет ошо электр энергиясына ошо муктаж болуп атат, ошол себептен балким көтөрүлүп атат деп мен ойлойм. Учурда долбоорун алганда коомдук талкуулар жүрүп, элдин пикири эске алынууда. 15 мартка чейин өлкө боюнча бул сыяктуу жолугушуулар улантылмакчы. Салтанат Керимкулова, Нурдин Урманбетов, Мадина Бакирова, Ысык Көл жаңылыктары. 2022 жылдын 19 августунда чыккан Ысык Көлдүн экологиясын сактоо боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгын ишке ашыруу аракеттери бүгүнкү күндө да уланууда. Балыкчы шаарында көл жээгиндеги конок үйлөрүн борбордук саркынды суу тутумуна туташтыруу боюнча рейдтик иш-чаралар уюштурулуп, эс алуу жайларынын өкүлдөрү менен жолугушуулар өткөрүлүүдө. Бүгүнкү күндө облус аймагында 121 даана саркынды сууларды тазалоочу жайлар болсо, алардын көпчүлүгү эскилиги жетип иштебейт. Көл жээгине жакын жайгашкан жана эс алуучуларды кабыл алуучу жеке секторлор өнүгүп жатканы менен экологиялык жактан бир топ кооптонууларды жаратууда. Учурда Ысык Көлдүн экологиясын сактоо орчундуу маселеге айланууда. Көлдүн айланасындагы эс алуу жайларынын санынын жылдан жылга өсүшү экологияга өз кедергисин тийгизет. Мындай көрүнүштөрдү алдын алууда саркынды сууларды тазалоочу курулмаларды куруу маанилүү. Жайкы туристтик мезгилге даярдык көрүү багытында Балыкчы шаарында конок үйлөрдүн ээлери менен жолугушуу өтүп, түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Көлдүн жээгинде иштетүүчү конок үйлөрүнүн жана санаторий пансионаттардын өкүлдөрү чогулуп, жергиликтүү мамлекеттик органдар, мэриянын жана ошондой эле экология тармагында кызматкерлер менен жеринен дагы деле болсо ошол сезондук башталганга чейин текшерүү иштери жүргүзүлүп, түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, жанагы борбордук канализацияга кошулбаган жанагындай тазалоочу курулмалар, орусча айтканда очистной сооружениялар жок үйлөргө бөгөт коюу чаралары жүргүзүлүп атат. Облустун аймагында жалпы 121 даана саркынды сууларды тазалоочу жайлар болсо, алардын 65-и мамлекеттик экологиялык экспертизадан өткөрүлгөн. Ал эми саркынды сууларды тазалоочу түзүмдөрүнүн ичинен 14 даанасы иштебейт. Балыкчы шаарында 26 конок үй болсо, анын 10-у борбордук саркынды суу тутумуна туташтырылган. Калганы өздөрү жасап алган саркынды сууларды тазалоочу курулмаларды колдонушат. Бул саналуу гана эс алуучуларды кабыл алган конок үйлөрүнүн ээлери үчүн кымбат болуп, кыйынчылык жаратаарын айтат. Конок үй 28 номерлук, 16 месталык гостиница эме конок үйү. Жайкысын 1,5 ай сезон болот, кышкысын иштебейт. 1,5 ай сезон болгону менен элдер толбойт. Очистноюбуз септик бүт баары 4 бурчунан цемент менен куюлган. Ошол очистнойлорду өткөзсө биз жүрөгүбүз менен кошулат элек. Жүрөгүбүз менен ошо сүйүнүп кошулат элек. Бирок
андай болгон жок, өзүбүздүн септик менен деп. Канализация курулуп берсе. Если жанагында очистной кичинекей сооруженияларга средства жетпейт экен. Конок үйлөрдүн ээлери айтып атат, бизге көп санда коноктор келбейт, жанакы тазалоочу курулмаларды куралы десе, алар абдан кымбат болуп атат деп. Аны дагы биз Балык шаарынын мэриясы карап атабыз. Ошо көл жээк аймагына центральный канализация тартуу боюнча проекттик сметалык документацияларды карап, долбоорлорду ишке ашырууну көздөп жатабыз. Былтыркы жылы Азия өнүктүрүү банкынын каржылоосуна 10,7 километр саркынды суу чыгаруучу түтүктөр салынган. Анан ошол иштердин жыйынтыгында экономдоштурулган акча каражаттын бизге ошо Балык шаарына көлдүн жээгиндеги аймакка канализацияга салганга акча бөлүп берилет деп ошо АБР менен сүйлөшүүлөр азыркы күндө жүрүп атат. Көлдүн айланасында жайгашкан эс алуу жайларына мейманкана жетекчилерине 2023 жылдын 1-январына чейин саркынды сууларды тазалоочу жайларынын абалын жакшыртуу тапшырмасы коюлган. Өлкө башчынын Ысык көлдүн экологиясын сактоо боюнча кечиктирилгес чаралар жөнүндө жарлыгына ылайык жогорудагы талапка баш ийбеген мейманканалардын иштөөсүнө уруксат берилбей турганы белгиленген. Айнура Достукбекова, Асталбек Саманчиев, Ысык көл жаңылыктары. Каракол шаарында асфальт бетон заводу ишке даяр болду. Завод ишке кириши менен өзүбүздөн чыккан продукциялар жана шаар аймагынын инфраструктурасын өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Каракол өнүгүү чекити долбоорунун алкагында ишке ашып жаткан бул алгылыктуу аракет мамлекет тарабынан колдоого алынган. Кененирээк жеринен Жазгүл Сатаева айтып берет. Каракол шаарындагы асфальт бетон заводу пайдаланууга даяр. Бул заводдон ата мекендик сапаттуу продукциялар чыгарылып, инфра түзүмдү жакшыртууга да шарт түзүлөт. Ошондой эле жүзгө чукул жаран жумуш орундары менен камсыз болмокчу. Завод 4-чү поколение деп коет, саатына 80 тоннадан 100 тоннага чейин чыгарса болот да, саатына. Бул эң жакшы азыркы алдыдагы заманбап технология деп айтсак да болот. Жумуш орундары камсызданат. Ошол завод кандай айтканда пока мындай завод келе элек. Ошо Кыргызстанда ошо биринчи ошо Каракол шаарына коюлуп атат. Асфальт бетон продукцияларын мурда жеке ишкерлерден сатып ала турган болсок, эми өзүбүз өндүрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Жол салууда эми бул заводдон толук 100% бир бүтүн ишти бүтүрүүгө шартыбыз болот. Бетон чыгарууда завод саатына 50 кубтан өнүм камдайт. Жана ошондой эле цементтен жасалган бордюр, лоток шакекчилер да даярдалат. Ушул эле заводторго 100 миллион ичинде 2 техникабыз бар. Бул погрузчик 3 кубтук, андан кийин кран, кичинекей кран. Андан тышкары бул бетонду ташыганга миксер. Алда 10 кубтук. Мындайча айтканда биз азыр 100%ке комплект болдук да азыр. Андан тышкары бул завод боюнча кененирээк айта турган болсом, бул завод бул 4-чү поколениядагы завод экен. Бир саатына 80 тоннадан 90 тоннага чейин бере тургандай мүмкүнчүлүгү бар. Заводко заманбап акыркы үлгүдөгү жабдыктар коюлду. Асфальт завод саатына 80 тоннадан 100 тоннага чейин даярдайт. Мурун канткенбиз биз бул жол чыгаруу ишканасы 2014-жылы түзүлүп, ошол кезде өзүбүздүн эски асфальт заводубуз бар эле. Ошолдон асфальтты багат чыгарыш аябай бизге орго турат эле да. Азыр Кудай мырза ушунча мүмкүнчүлүк түзүлүп, биз саатына 80-90 тонна алып, бир күндө 1,5 тонна алганга чейин мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бул эмне дегенди түшүнөт, бул шаардын ичиндеги жолдордун баарын өзүбүз камсыздап иштегенге болот. Курулушту каржылоо республикалык бюджеттин эсебинен болуп, Каракол өнүгүү чекити долбоорунун алкагында ишке ашты. Заводдун курулушуна 100 миллион сом каражат керектелди. Жазгүл Сатаева, Асылбек Касенов, Мадина Абакирова, Ысык көл маалымат кызматы үчүн Каракол шаарынан. Түп районунун 13 айыл аймагынан балдарына жөлөк пул алган 50 үй бүлө атайын комиссия тарабынан тандалып алынып, өтүп кеткен 2022 жылы 100 000 сом өлчөмүндө бир жолку кайтарымсыз каражаттарды алышкан. Социалдык контракттын катышуучулары бул каражатка мал чарбачылыгы, тегүүчү машина,
нан бышыруучу цех жана башка багыттарда өз бизнестерин баштап, бүгүнкү күндө алдыңкылары 30 миңден ашык киреше табууда. Алардын жасап жаткан иштери менен кабарчыбыз Мээрим Усубакунова таанышып келди. Өлкө башчысы Садыр Жапаровдун демилгеси менен аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдү колдоо үчүн 2022 жылы 100 миң сом өлчөмүндө бир жолку кайтарымсыз каражаттар төлөнүп берилген. Түп районунун 13 айыл аймактарынан аз камсыз болгон 50 үй-бүлө бул каражаттарды алып өздөрүнүн чакан бизнестерин баштап, учурда алдыңкылары 30 миңден ашык киреше табууда. Токтом негизинде социалдык контракт ишке ашып, былтыр 50 үй-бүлөгө социалдык контракт таратылып, тийиштүү эмелеринен өтүп, отборунан өтүп, комиссиялардан өтүп, бизнес пландарын жактап, ошол тандалган 50 үй-бүлөнүн ичинен 40 үй-бүлөсү мал чарбасыз багытында уйларды, койлорду ошо алышып, жакшы иштерди алып барышты. Азыркы күндө астынын уйлары тууп, сүтүн өткөзүп, ошентип тиричилик кылып, киреше таап атышат. Ички суу айылынын тургуну Улан Касымбеков 4 баласына ай сайын 4800 сом жөлөк пул алып келген. Ал өкмөт тарабынан берилген 100 миң сом өлчөмүндөгү бир жолку кайтарымсыз каражатты алып, тигүүчү машиналарды сатып алган. Бүгүнкү күндө үй бүлөсү менен ар кандай кийимдерди тигип, 30 миңден ашык киреше таап жаткан учуру. Сүйө иштеткенге 3 машинка алдык. Машинка столдор менен та майдалар шиптик, эмне керек болсо ошонун баарын 100 миңге толуктап алдык. Кудайга шүгүр, мурунку караганда мурун 4800 алсак айына. Азыр орто эсеп менен 30 миң дедик, эми андан да көпчү мисалы кээде жумасына 20 миң чыккан күндөр болот. Эми баягы сезонго жараша экен да, бул материал баягы сезондо көп эле чыгат экен. Анан бир 30 миңден кем болбой эле, Кудайга шүгүр. Ушуну баштаган президентибизге ыраазычылык, чоң рахмат. Ушуну аткарган министрлер кабинетине, соцконтракттын та иштегендерге рахмат. Улан Касымбеков жаңы үй салып, акча каражаттын жоктугунан толук бүтпөй турган. Бул ишти баштагандан бери жакшы киреше таап, үйүнүн эшик терезелерин салганын белгиледи. Муну менен катар келечекте үйүн толук бүткөрүп, 2 бөлмөсүнө чакан тигүүчү цех ачууну максат кылууда. Жаңы үй баштаган, ошол бүтпөй турган, Кудайга шүгүр, эшик терезелерин салып, ушунун аркасы менен эле окат кылып атабыз. Жакшы баары. Жубайлардын жүргүзүп жаткан иштерине кызы да кызыгып, мектептен келгенден кийин жардам берет. Алар Бишкек шаарынан шым, костюм, юбкаларды тигүү боюнча буйрутмаларды алышат. Биз көбүнчө шым тигебиз. Ошол Бишкекке барып бул машинкаларды алганда кайынсиңдим ошо заказ таап берген. Өзү эже ошол дайыма шым костюм тигет экен. Ошол эжеден тигип үйрөнүп, ошол жерден кыздардан көрүп, кандай тигилет, ошолордун баарын үйрөнүп келип, анан ал эже дайыма шым салып турат, костюм, пиджактарды салып турат, ошолорду көбүнчө тигебиз. Анан баягы жумуш кээде ар кандай болуп калат, неметсе юбка келип калат, көйнөк келип калат, эми сезонго жараша да. Ал эми Сары Тоологой айылынын тургуну Айнагүл Бейшенова 100 миң сом өлчөмүндөгү бир жолку кайтарымсыз каражатына чакан кондитердик цех ачуу менен жакшы киреше таап, жергиликтүү тургундарга ар кандай таттуулардын түрлөрүн жасап, буйрутмаларды да алып иштеп келүүдө. Күнүнө заказ түшүп турат, Түптөн, Каркырадан келип турат, Бишкекке чейин алып кетишет, немес булочкаларын заказ кылып. Анан азыр эми күнүнө жакшы түшүп калды. 3 балага 3900 сом алчымын. Азыр айына бир 30 миңдин тегерегине чейин чыгат. Буюрса азыр документтеримдин баарын бүтүрүп атам. Санэпидстанциядан книжка алгам, медкнижка, налоговыйга налог төлөп патент ачтым. Айнагүл Бейшенованын көпчүлүк кардарлары мектеп окуучулары болгондуктан ал мектепке чакан буфет ачуу үчүн тийиштүү документтерин даярдаган. Айнагүл айы муну менен гана чектелбестен келечекте цехин чоңойтуп, жумушсуз жүргөн кыз келиндерге да жумуш орундарын түзүүнү максат кылууда. Мектеп жанында болгондуктан мектептеги балдар көбүрөөк алат да. Ошого байланыштуу кытайский аны муну жегенче ушу эртең менен ачка келишет, ошо карап булочка сатсам деп анан ушу өкмөттөн суранат элем, ушу районадан мектепке буфет ачып берсе. Президенти Садыр Жапаровго ыраазычылык билдиребиз. Ушундай долбоорлордон көп болуп турсун, ушу жумуш орундары камсыз болсун деп ойлойм. Буюрса ушул жакты чоңураак цехке айландырсам, кондитерский келиндерди жумушка алсам деген тилегим бар.
Социалдык контракттын дагы бир катышуучусу Сары Дөбө айылынын тургуну Айжан Тынымсеитова. Ал буга чейин 4 баласына жөлөк пул алып келген. 2022 жылдын сентябрь айында өкмөт тарабынан берилген каражатка 3 тигүүчү машина алып, бүгүнкү күндө кыз келиндерге жумушчу орунда түзүп берүүдө. Садыр Нуркожоевичтин демилгеси менен берилип жаткан 100 000 сом грантты алып, ошол 3 машинка алып, анан өзүмдү эле эмес, дагы 2 кишиге жумуш ордун түзүп берүү максатында ушу 3 машинка алып иштетип жатам азыркы учурда. Айына мисалы 4800 алчумун пособияны. Азыркы учурда эми Кудайга шүгүр андан көбүрөөк болуп калды. Анан ошондо 2 кишини дагы жумуш орду менен камсыз кылып атам. Айжан айым бул тикмечиликте сезонго жараша киреше болоорун айтып, эң көп 30 000ге чейин киреше тапканын белгиледи. Ал эми бул чакан тигүүчү цехте иштеп жаткан Турар Булатова аз камсыз болгон үй бүлөлөр үчүн бул жакшы долбоор экенин айтып өттү. Айжандын кошунасы болом, анан кирип чыгып ошол иштегенге ыңгайлуу болгон үчүн ошол жерде иштеп атам. Буга келгениме аз эле болду да. Бирок эми ошо заман болуп ушул долбоор жаштарга жакшы жардам болуп атат деп ойлойм. Анткени азыр жеткире албай атат, анан өз алдынча үйдөн иштеп, балдарына өздөрүн каржылап атышат да, Бишкекке ал жак бер жака семьясын таштап кетпей. Өлкө башчысынын демилгеси менен 2022 жылы район боюнча 50 үй бүлөгө 100 000 сом өлчөмүндө бир жолку кайтарымсыз каражаттар берилсе, быйылкы жылы 147 үй бүлөгө берүү боюнча иш аракеттер көрүлүүдө. Мэр Мусубакунова, Нурлан Чойбеков, Түп районунан. Өлкө башчысы тарабынан демилгеленип өткөрүлгөн биринчи элдик курултайга Тоң районунан шайланып барган делегаттар өз айылдарындагы бир катар көйгөйлөрдү көтөрүшкөн. Алардын чечилишине тиешелүү министрлик менен ведомстволор кечиктирбестен киришип, аткарган иштери туурасында районго маалыматтарды жиберишкен. Тоң районунан курултайга барган делегаттар кайрадан чогулуп, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен бирге аткарылып жаткан иштерди талкуулашты. Талкууга биздин кабарчыбыз да катышып келди. Биринчи элдик курултайга Тоң районундагы 9 айыл аймагынан 18 делегат барган. Жогорку трибуна аркылуу айылдардагы чечилбей келаткан көйгөйлөрдү айтып жеткире албай калгандарын кагаз түрүндө да тапшырып келишкен. Алар ошол бойдон калып калбастан тиешелүү министрлик менен ведомстволорго тез арада чара көрүү үчүн тапшырмалар берилип, кыска убакыт аралыгында айрым маселелер чечилип отурат. Айгөл айылынан улуу Манас Исаев атабыздын этнокомплекс музейин куруу боюнча демилге көтөрүп курултайга делегат болгом. Ошол маселе боюнча курултайда көтөрүлгөн маселе Кудай буйрса ишке ашканы турат. Мамлекеттик госкомиссия жетектеген архитектура, госстрой ошо чоң делегация келип жеринен көрүп кетти этнокомплексти. Ал 15-жылдары ошол этнокомплекс башталып токтоп турган иш. Анан ошол Кудай буйрса ушул 24-жылы 130 жылдык болот улуу атабыз Манас атабыздын. Ошого карата убадасын берип атышат. Күнчыгыш айыл аймагы боюнча курултайда 3 маселе көтөрүлгөн. Алар дарылык касиети бар Туз көл көлүн жеке ишкерлерден алып, айыл аймагынын балансына өткөрүп берүү. Тоң жана Жети Уз райондорундагы айрым бир геологиялык мурас катары бааланып келген объектилерге ЮНЕСКОнун геопарк макамын алуу, ошондой эле аймактагы суга суу маселесин чечүү үчүн 3 коргон суу сактагычын курулушун тездетүү болчу. Бул 3 маселе боюнча тең иштер жанданганын айыл аймактын делегаты белгиледи. Кудайга шүгүр, жакшы жагынан чечилип көтөрүлүп баратыптыр. Бул жактан чечилип аткарылып аткан маселелер дээрлик ушул акимчиликтин деңгээлинде, аэропорттун деңгээлинде аткарылган маселелер аткарылып, эми жогору жактан чечиле турган маселелер калыптыр. Буюрса ал жагына да жогору жактан жакшы жыйынтык болот деген ниеттебиз. Тоң районунан шайланган 18 делегаттын ар бири 3 көйгөйдү көтөрүп барган. Буга окшогон айрым бир маселелер боюнча Тоңго музей иш жанданып жатканы менен кээ бир министрликтерден оңгулуктуу жооп келбей, бири-бирине түртүп, жоопкерчиликтен качуу аракеттери болуп жаткандыгы да айтылды. Бул боюнча эми райондон козголгон маселелерди кайрадан бир папкага топтоп, облустук өкүлчүлүктөн баштап президентке чейин алып барып аягына чыгаруу үчүн аракеттер көрүлмөк болду. Өткөндө
элдик курултайдын төрагасы Кадыр Кошалиев келип кеткен. Ошондо бул маселе каралып, жер-жеринде чогулуш өткөрүүсүнө тапшырма берилген. Ыраазыбыз, уюштуруп беришти. Кечээ мурда күнү Түптө, Ак сууда болуп өттү. Бизге бүгүн кезек келди. Биз ушу 9 айлык өкмөттүн 18 делегаты биригип, Тоң районунун болгон көйгөйүн бар бир папкага топтоп туруп, кайрадан коридор ачып берип, Садыр Нуркожоевичка жолугуп, жеринде ошол жерден чечиштире берсек, убактысыз создуктуруп, бири-бирине жиберип, футболить этпи, кандай деп айтылат, создуктуруп атышат. Райондон барган делегаттар курултайда жол, суу, социалдык объектилер жана айрым сот иштери боюнча көйгөйлөрдү айтышкан. Буга бир мисал катары Кажы Сай айылындагы мыйзамсыз сатылып кеткен көп кабаттуу үйлөрдү айтсак болот. Эми алар дагы мамлекетке кайтарылмай болду. Алмаз Үкүев, Данияр Акунов, Мадина Абакирова, Тоң районунан. Үстүбүздөгү жылдын 27-28 февраль күндөрү 2022-2023 окуу жылында окуучулардын республикалык олимпиадасынын 3-чү облустук этабы өткөрүлгөн. Сынакка жалпы 191 окуучу катышты. Кечээ Касым Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университетинин жыйындар залында облустук мектеп окуучуларынын 53-чү предметтик олимпиадасы жыйынтыкталып, тандалган окуучуларга сыйлык тапшыруу аземи болду. Бул окуучулар облустук деңгээлде өткөн предметтик олимпиададан мыкты деп тандалгандар. Алар район шаарлардан келип, облустук 53-чү предметтик олимпиадасына катышып, билим деңгээлин көрсөтө алышты. Олимпиадага катышып жаткан ар бир окуучунун жеңишке болгон үмүтү чоң болгон. Биология сабагынан 2 жылдан бери катышып келе жаткан Диана Алтыбаева бул жолу ийгиликке жетишип, 2-нчи орунду багындырды. Биология бул жашоо, ар бир жашоо түрлөрүн изилдейт, ошондуктан мага кызыктуу болду. Ошондуктан биология сабакты тандадым. Былтырда ушул Алтыбаева Диана деген окуучубуз шаардык олимпиададан 1-чи место багындырып, место албай калдык областной олимпиададан. Быйыл сентябрдан баштап жакшы усиленно подготовка кылып, азыр областной олимпиададан 2-нчи орунду багындырдык. Республикага аттанып, республикага быйыл принимать этебиз да. Сынактын максаты окуучулардын билим деңгээлин аныктоо максатында жыл сайын уюштурулат. Облустук 3-чү этабына 191 окуучу катышып, күч сынашышты. Тапшырмаларды билимди баалоо жана окутуу усулдары борбору түзгөн. Мындан сырткары 28 өкүлү келип, 19 ыктыярчы жана 85 комиссиялык курам көзөмөлдөдү. Сынактын жыйынтыгы менен окуучулары 1-2 орунду алган мугалимдерге ар бир район шаарлардын профсоюз уюмдары эс алууга жолдомо беришет. Таза, акыйкаттуу, жакшы өттү. Ар бир класстарда үнү менен жазыла турган атайын камералар коюлган. Ата-энелер үчүн фойеде дайыма тынымсыз күйүп турган камераларды көрүп турушту. Жыйынтыктары дароо эйленип, атайын тактачалар эйленип, бүгүнкү күндө ушул жакшы жыйынтыктоо келип алдык. Улуттук олимпиада деген бар. Ушул улуттук олимпиаданын эрежеси боюнча онлайн олимпиадаларга биз өтүшүбүз керек. Биз ага азырынча даяр эмес болуп атабыз. Буюрса ойлойм, алдыңкы 5 жылдын ичинде биз бул олимпиадаларды онлайн форматында компьютер менен гана берүү жагын, ошол балдарды алыстан бери 2-3 күн кармабай компьютер менен жеринде адамдык факторду жок кылып, ошол жерден бир жакшы мындан да өнүгүү менен өткөргөнгө убакыт керек болуп атат. Ошонун негизинде буюрса ал деңгээлге жетебиз. Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык-Көл областынын ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү жылдын жыйынтыгы менен алар дагы ошол бардык тараптарын бириктирип туруп, билим берүү жаатын сыйлап келишет. Быйыл дагы ошол жылдын жыйынтыгы менен ушул олимпиаданын республикадан алган жыйынтыктарын буюрса сыйлап аларды шыктандырабыз. Республикалык турга 1-2 орунду алган окуучулар жолдомо алышты. Сынак 22-23 март күндөрү өтөт. Ал эми республикалык баскычта орун алып келген мугалимдер үчүн 1-чи орунга ээ болгондорго күз айынан тартып айлык акысына жыл бою 10 000 сомдон кошулат. 2-чи орунга ээ болгондорго 7 000, 3-чү орунга 5 000 сом кошулуп төлөнөрүн адистер белгилешет. Жанара Алмазбекова, Алтынбек Исаев, Мадина Абакирова, Ысык-Көл жаңылыктары. Ысык-Көл районунун Тамчы айылындагы мектеп гимназиясынын жалпы жамааты аймактагы мектептерден келген мугалимдерге өзгөчө кызыктуу семинар уюштурушкан. Бул семинарга мектеп гимназиянын өзгөчө багытта иштөө методикасы катышуучулардын кызыгуусун арттырды. Бул туурасында аймактык кабарчыбыз Асел Телек кызы айтып берет.
Тамчы айылындагы мектеп гимназиясы райондогу алдыңкы мектептерден аталган мектептин директору Эшимканов Нурлан 2 жыл аралыгынан бери билим берүү менен катар окуучуларды патриоттуулукка, улуттук баалуулуктарды аздектөөгө тарбиялоо максатында ички багыт менен иш алып барууда. Тамчы мектеп гимназиясынын ар бир күнү багыттуу темага бөлүнүп, сабактарда кошумча теманын айланасына басым жасалат. Улуттук баалуулуктар бул кыргыз элинин кыргыз деген аттын жыты жоголуп бараткандай да, ошон үчүн биз биринчи күндү улуттук баалуулуктар күнү деп, анан мунун бир эле мисалы айта кетели. Биз мисалы үчүн калпагыбызды 5-март күнү эле кийип атпайбызбы? Биз ушул күнү балдарыбыз бир калпак кийип, кыздарыбыз кырк көкүл өрүп, бир улуттук кийимдерди кийип келсе деген ой менен анан ошону ишке ашырып атабыз да. Анан бул сырткы эле көрүнүшү деп койдук. Ички көрүнүшү деген бул былтыр баштаганда ар бир мугалим өзүнүн сабагынын бир этабында ошо улуттук баалуулуктарга байланыштуу бир маалыматты камтый этет да, бир 5-6 мүнөт элечи. Мисалы үчүн туш эгесинин чыныгы маңызын, ал кандай болгон, анткени азыркы учурда өзгөрүп кеткенине биз күбө болуп атабыз да. Бул эми кээ бир эле мисалын айттык. Мисалы үчүн экинчи күнүбүздү биз так жана табигый илимдер күнү дегенбиз да. Бул эмнеге? Анткени азыркы учурда бул илимдин санариптештирип аткан доордо жашап атабыз да. Ошон үчүн биздин балдарыбыз дагы ошол так илимдер боюнча, табигый илимдер боюнча түшүнүк болбосо, бул жашоодо өзүнүн ордун таап кетиши оор болуп калат деген ой болгон да. Билим берүү, олимпиаданын мыктылары чыккан мыкты кабинет. Ыскөл районунун аймагындагы 30 мектептин класстан тышкаркы уюштуруучу мугалимдери Тамчы айылындагы мектеп гимназиясындагы жаш жеткинчектерди ар тараптуу патриоттуулукка тарбиялоо аталышындагы семинарда башка мектептерден айырмаланган багыттуу иш жүргүзүүнүн жолдору менен таанышып, тажрыйба алмашып, өздөрү эмгектенген мектептерде колдонуу ниетин билдиришти. Бул семинар абдан жогорку деңгээлде өтүлүп жатат деп айтсам жаңылышпайм. Көп жаңылыктар киргизилиптир. Ушул мектепте өтүлгөн иш-чарада алынган тажрыйбаларды буюрса мектепке барып колдонобуз деген таризде кетип бара жатабыз. Мектепте эң башкысы STEM кабинет ачылыптыр, окуучуларга абдан сонун шарттар түзүлүп берилиптир. Мектептин администрациясына терең ыраазычылык билдирип жатабыз. Абдан сонун сабактар өтүлдү. Мыкты жаңы инновациялык тажрыйбаларды колдонуп жатышат мугалимдер. Бизге катышуучуларга абдан жакшы пикир жаратты деп айтсам жаңылышпайм. Величие восходит золото, и светится луч в ваших руках от радужного солнца золотого. Я обнимаю милый край, хребты, ущелья, реки и долины, и свой кыргызский нежный край. Тамчы мектеп гимназиясындагы 6 багыттагы иш алып баруу билим берүү жаатында жаңылыктардын бири. Бул багыттар менен иштөөнүн натыйжасында окуучулар мекенин сүйгөн, баалуулуктарды аздектеген адам болуп чоңоюшуна жол ачат. Багыттуу иш алып баруудан сырткары мектепке тиешелүү болгон башка иштер да жогорку деңгээлде жасалган. Мектептин директору жаш креативный директор экен, Нурдан. Өзү математик мугалим экен. Мына ушул жакшынакай азыркы замандын талабына ылайык жакшы кабинеттерди ачып, жакшы иштерди алып бараптыр. Ушул кабинетте балдардын кызыгуусун, азыркы учурдагы балдардын кызыгуусун эске алуу менен жакшы бир кабинет ачылды. Андан кийин биз 5-класстагы окуучуларга келип ал жерде мекенчиликке кандай кылып тарбияласак болот, азыр ушу кичинекей балдардан мекен деген эмне, мекенчилде адам кандай болуш керек деген темада дагы класстык саатка катышып кеттик. Бул жерде балдарды кесипке туура багыт берүү боюнча дагы иштер бар экен. Мына биз азыр өзүбүз көрүп чыктык. Бул жерде 7 кийим тигүүчү машинкалары бар экен. Мына ушул машинкалар менен биздин кыздарыбыз келечекте өздөрүнүн тигүүчүлүк бир кесип алып чыгышат экен. Тамчы айылындагы мектеп гимназиясында 30дан ашуун мугалимдердин катышуусунда өткөн семинарда окуучуларга билим берүү менен катар патриоттук сезимдерин ойготкон багыттуу иштердин алып баруунун жолдорун башка мектептерде да жайылтуу керек экени белгиленип, мугалимдер бул тажрыйбанын жакшы жактарын жеринен көрүштү. Айсел Тилек кызы, Асылбек Касенов, Айбек Жумашев, Атайын кабарлар топтому үчүн Ысык Көл районунан. Кирип келген жаз мезгили менен кошо ниеттер тазаланып, сүттөй ак, шөөдүрүмдөй тунук болууга багыт алып, кашыкта май, чөмүчта май болгон заманыбыздын баркына жетеле.
Жаңылыктарды мен Адил Какенов алып бардым. Амандыкта көрүшөлү.